Бүгүнкү күн өзгөчө күн да, ачык кабинет. Планда ошондой 113 ишкананы ишке киргизүү. Суроо болуп калып атат, ишке киргизилген ишканалар эмне болуп атат, иштеп атабы деп. Токмок шаарындагы индустриальный зонадагы объект. Саламатсызбы? Кандай сиз мүмкүн болсо муну таап коеюнчу. Биринчи учурашып алалы Кутман таңыңыз менен. Кутман таңыңыздар менен. Иш күнүңүз кандай өтүп атат? Кандай башталды? Кудай шүгүр жакшы. Бүгүнкү күн өзгөчө күн да, ачык кабинет алкагында өтүп аткан күн. Ошол себептен күнүмдү Кыргыз радиосунда болгон интервью менен баштап атам. Программадагы бүгүнкү программабызда ошо келе кечке пресса менен баарлашып, ошо маектешип өткөрөм деген пландарым бар. Адаттагы иш күнүм 8ден эрте бүтпөйт. Андан тышкары ишемби күнү жумушка чыгабыз, иштейбиз. Албетте бир аз уйкуну да кандырып калууга мүмкүнчүлүк болот. Ошо ишембиде да иштейбиз. Рахмат, анда дагы алдыда улантабызбы экенсиз? Рахмат. Экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков чет өлкөдөгү иш сапарынан кайтып келери менен дароо жумушуна киришти. Таң эрте өлкөгө келгенине карабастан ишин чакан жана орто бизнеске кредит берүү, аялдарды колдоо жана мамлекеттик улуттук долбоорлорду ишке ашыруу боюнча презентациялар менен баштады. Буга чейин ал радиого түз эфирге маек берип келген. 2025 жылы өнөр жай өндүрүшү 799,7 миллиард сомду түзүп, өсүш 110,6% болду. 100 өнөр жай ишканасы 2025 программасынын алкагында 119 ишкана ачылып, 715,7 миллион доллар инвестиция тартылган. 8471 жумуш орду түзүлгөн. Бакыт Өлүмүшевич, айтсаңыз, быйыл 113 ишкана ишке киргени турат да? Ооба, планда ошондой 113 ишкананы ишке киргизүү иш чаралары бар. Ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Анан ал долбоорлор кайсы булактан каржыланып жатат толугураак токтолсоңуз? Ички инвестициялардан, албетте, жеке менчик сектордон. Ошондой эле тышкы инвесторлор тарабынан дагы бир топ долбоорлор каржыланып атат. Бирок мындай кыскача айтканда, ушу 113 ишканалардын көбү жеке сектордун каржы каражаттарынын эсебинен ишке ашырып турган долбоорлор. Андан соң министр Бакыт Сыдыков ачык кабинет долбоорунун алкагында журналисттер менен чогуу жөө басып, ал ортодо берилген бейрасмий суроолорго дагы жооп берип жатты. Негизи министр болуу кандай экен, жакып атабы сизге? Кызмат өзү иш өтө жагат да. Анткени бул деген чоң мүмкүнчүлүк да. Мамлекетте болуп аткан акыбалды өнүгүү жагына, өсүү тарабына мүмкүнчүлүк бар да, өзгөртүүгөчү. Ошол жагынан өтө мындай эмоционалдык, анан психологиялык жактан жагымдуу да. Иш убактысы бүткөндөн кийин дагы экономика тууралуу ойлоно бересизби, же андай ой сизден алысыракпы? Аракет кылсаң дагы, кээде түшүңө дагы жумуш тапшырмалар кире берет. Андан соң Кыргызстандартка барып, ал мекеменин иши, негизги багыттары жана учурдагы долбоорлор менен таанышты. Анализ водки, можете там посмотреть. Журналисттерге тамак-аш жана айыл чарба продукциясын текшерүүчү лабораториянын иши көрсөтүлдү. Анда товарлар белгиленген стандарттарга ылайык изилденип, сапаты текшерилет. Учурда министр Чүй облусуна караштуу кабель чыгарган заводко келди. Бул заводдо 1500 тонна алюминий, 800 тонна гез жана 3200 тонна пластик чыгарылат. Аталган өндүрүштө учурда 80ден ашык жумушчу иштеп жатат. Буну 150гө чейин көбөйтүү алдыдагы жылдарда мерчемделүүдө. Белгилей кетсек, бул ишкана 2024 жылы ишке берилген 100 ишкананын бири.
Министр аталган Аламүдүн районунда жайгашкан Бек кабель заводунун иш ыргагы менен жеринен таанышты. Анын айтымында ишкана туруктуу өндүрүш көрсөткүчтөрүн көрсөтүүдө. Завод заманбап жабдуулар менен камсыздалып, өндүрүлгөн продукция ички рыноктун керектүүсүн камсыздоого жана ЯЭП өлкөлөрүнө экспорттоого багытталган. Сапаты жагынан өтө жогорку сапаттагы продукцияны чыгарып атат да биз ата мекендик өндүрүшчүлөр. Анткени кардарлар биякта жайгашкан, сапаты жагынан бир кемчиликтер болсо дароо эле маселени көтөрө коет да. Ошол себептен бир башынан эле жалпы мындай дизайн этабында эле негизги максат ошо жогорку сапаттагы продукцияны чыгарып, ошол кардарлардын ишенимине ээ болуп, анан мүмкүн болушунча анан экспортко чыгармай деген пландар болчу да эң башында түбүндөчү ошо. Сааттын 7-си 16:00 ашты. Учурда биз Токмок шаарында жайгашкан Алдос ири өнөр жай комплексинде турабыз. Бул өнөр жайдын жалпы аянты 31 гектар жана Орто Азия аймагында эң ири ишкана болот деп мерчимделүүдө. Аталган жерде заманбап технологиядагы бардык аппараттар жайгаштырылган. Ал эми өнөр жай ишке киргенде жалпы 500гө жакын киши эмгектенет. Өнөр жайга болгон биринчи этаптагы инвестициянын көлөмү $19,5 миллион түзөт. Учурда курулуш иштеринин 60% аткарылды. Ишкананы ишке берүү ушул жылдын август айында пландалууда. Бул мамлекеттин колдоосу менен ишке ашып жаткан долбоорлордун бири. Президент Минэкономиканы бизге куратор кылып койгон. Биздин кем каршылыгыбызды, эмне проблемаларыбыз болсо угуп турат булар. Айтып турабыз, булар түзөтүп бергенге жардам кылып туруп атат. Ошентип ачык кабинет долбоору экономика жана коммерция министрлигинин ишин элге жакындан көрсөтүп, өлкөдөгү ишканалардын ачылышы, лабораториялардын жаңыланышы жана бизнести колдоо багытындагы иштердин жүрүшүн чагылдырды. Булар Кыргызстандагы экономикалык өнүгүүнүн негизги багыттарынын бири болуп саналат. Министрдин бир күндүк иши күндүн соңунда кабар агенттигинин подкастына катышуу менен жыйынтыкталды. Сүйүнөй Тагаева, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.